Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул мед освидетельствование өтпөй койгон, ошонун аркасынан депортация болгон мекендештер жана мигранттар тууралуу болмокчу. Видеону баштаардын астында сөзсүз түрдө биздин Кыргыз диаспора кеңешинин YouTube каналына катталып коюңуз. Себеп деген бул жакта эң актуалдуу мекендештерге керектүү миграция жаатындагы расмий маалыматтарды алып турасыздар. Анда эмесе кеттик. Урматтуу мекендештер, бизге Кыргыз диаспора кеңешинин колл центрине бир нече мекендешибиз кайрылды, региондордон кайрылды, Татарстандан кайрылды, Санкт-Петербургдан кайрылып атат, Екатеринбургдан кайрылып атат. Эми бул жерде мындай учур болуп атат. Баарыбызга белгилүү болгондой, 21-жылдын декабрь айынан баштап Россияда миграция мыйзамына жаңы өзгөртүүлөр кирген. Сөзсүз түрдө ар бир чет элдик жаран отпечатка пальцасын бериш керек. Сөзсүз түрдө экинчиден мед освидетельствованияны өтүш керек. Эми мед освидетельствованияны көп мекендештер бир эле жолу өтүп коюп, андан кийин өтпөй жүргөн мекендештер бар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегии болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштешип баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложенияны көчүрүп алгыла. Азыр мен ссылка киргизип коем. Андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которосуңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берели мекендештер. Эми мурда депортация, выдворенияны регистрациянын негизинде выдворение кылчу эле. Бул статья 18.8 деген статья эле. Регистрациясы базада болбой калса, же болбосо жашаган жери башка жакта болсо, ошол статьянын негизинде Кыргызстанга депортация кылып 3-5 жылга чектөө коюп койчу эле. Эми ошол эле статья 18.11 статьясы бул мед освидетельствованияны кайрадан тапшырбай койгон, анализди кайрадан тапшырбай койгон чет элдик жарандарды айрым региондордо, бардыгы эмес, айрым региондордо депортация кыла баштады соттун чечими менен. Бизге ошол бир жаран кайрылды, вот соттун чечими бул жерде турат. Бул жерде жакшынакай айтылып турат. Ошол Казан шаарында, Казань иштеп жаткан мекендешибиздин регистрациясыз базада бар, эмгек келишими базада бар, бирок мед освидетельствованиясы жок экен деп. Бир жыл мөөнөт берилет. Бир жылдын ичинде, допустим, сиз ноябрь айында тапшырсаңыз, кайра ноябрь айында сөзсүз түрдө кайрадан мед освидетельствование тапшырыш керек. Көп мекендештер азыр баары бирдики өзүм билемдикке салып, Сахарага барып, ошо анализдерди тапшырбай жүрөт. Бирок бул мыйзамды сөзсүз түрдө аткарыш керек. Убактыңыз болсо, сөзсүз түрдө ошону жылына бир жолу сөзсүз түрдө өтүп туруңуздар мекендештер. Азыр барсаңыз эч ким эчтеке дебейт, депортация кылбайт, жакшынакай тапшырасыңар, ар кандай шылтоону айтып койгула, узартып өтпөй атсаңыздар, мен Кыргызстанда жүрдүм, жакында эле келдим, убактым болбой атты деп тапшырып туруп, ошону бир жылга дагы узартып алыңыздар. Себеп деген азыр полиция кызматкерлеринин чолоосу тибей атат. Чолоосу азырынча бут регистрациянын негизинде 18.8 боюнча выдворение кылат. Эми чолоосу тие баштаса, тийишерге адат таппай калып туруп, ошо 18.11ге да тийише баштайт. Ошон үчүн сактыкта кордук жок деп коет, өтүп коюңуздар. Анан урматтуу мекендештер, бул жерде айтып кетчү нерсе, эгерде кокустан силер ошо 18.8 менен депортация, выдворение болуп, силерге штраф төлөттүрүп Кыргызстанга чыгып кеттилер деп колуңарга кагазды карматып койсо, биз Кыргыз диаспора кеңеши иштешип аткан юридикалык борбор бар, Агентум деген номерин айта кетейин, +7 925 55 55 905, мен да жазып коем. Ушуларга кайрылсаңыз, силерге ошо выдворенияны кайра обжаловать этип, бул Россия жергесине легалдуу жүрүшүңүзгө шарт түзүп беришет мекендештер.
Анан дагы бир жарнама катары айтып кетчү нерсе мекендештер, биз Кыргыз диаспора кеңеши бир нече ишкерлер менен, ишкер мекендештер менен кызматташууну баштадык. Бүгүнкү күндө клиника Маманова деген мыкты жигитибиздин клиникасы бар экен. Ал жерде ошол Кыргыз диаспора кеңешинен барган мекендештерге 10%-дан 15%-га чейин скидка кылып беребиз деп метро Перовода жайгашкан экен. Андан тышкары ишемби күнү баргандар боюнда бар мекендештер бекер УЗИ кылып, бекер консультация кылып берет, бекер бир сыйра карап беришет. Андан тышкары воскресенье, жекшемби күнү барган мекендештердин тишин бекер дарылап беребиз деп убада беришти. Мен азыр алардын да контактларын жазып коеюн. Бирибизге себепчи болуп жүрө берели, бирибиздин ийгиликтерибизди кубанып жүрө берели. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу Москва шаарында иштеп эмгектенип жаткан мекендештер, сиздерге клиника Маманова медициналык борбору заманбап медициналык кызматтарын көрсөтөт. Балдарды сүнөткө отургузуу, хирургия, травматология, лор, УЗИ, терапия, гинекология, урология, анализдин бардык түрлөрү, процедурный кабинет, стоматология, имплантология, тиштерди брекет менен түздөө, тиш агартуу, кулактандыруу, жуманын ар жекшемби күндөрү тиш жулуу, рентген жана стоматологдун консультациясы, кандан анализ алуу акысыз. Катталуучулар үчүн 10% арзандатуу. Биздин дарек: метро Перова, улица 1 Владимирская, дом 34, корпус 1. Телефондор 8929 643 2931, 8995 557 1044. Эң башкысы ден соолук.